Шаек айылынын 66 жаштагы тургуну пенсионер Насира Эгембердиева көп жылдар бою саламаттык сактоо жана маданият тармагында эмгектенди. Ал бүгүн райондук социалдык фонд башкармалыгына келип, октябрь айында көтөрүлө турган пенсиясын тактоодо. Ал буга чейин 7000 сом өлчөмүндө пенсия алып келсе, эми 9000 сомдун тегерегинде ала баштайт. Ушунча пенсиябызды 200-300 кошуп жүрүп, ошого ыраазы болуп жүрчүлүк асыр резко көбөйгөнүнө мен аябай ыраазы болуп атам. Азыркы президентибизге ыраазымын, рахмат айланайын. Ушу өзгөчө карыларды көтөрүп, көбүрөөк суммада акчаны кошуп койгонго биз иши кылып, мен өзүмдүн атынан аябай ыраазычылыкты билдирем. Министрлер кабинетинин токтому менен 1 октябрдан тарта өлкөдө пенсиянын көлөмү 1700дөн 3400 сомго чейин жогорулайт. Буга чейин президент бул идеалдуу сан эместигин айтып, бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгына токтолгон. Ал мамлекеттин социалдык саясаты мындан ары да кыргызстандыктардын жашоо шартын жакшыртууга багытталарын кошумчалаган. Жумгал район аймагында бүгүнкү күндө 8000ге жакын пенсионер болсо, алардын 17си Чернобыль апатынын катышуучулары. Министрлер кабинетинин токтомунун негизинде 1 октябрдан баштап базалык бөлүккө пенсия кошулуп атат. Мурунку базалык бөлүк 1780 сомду түзсө, азыркы 1 октябрдан кийин 3172 түзөт. Орточо айтканда 882 сомдон 1370 сомго чейин пенсия базалык бөлүккө көбөйөт. Бул мезгилге чейин пенсионерлер иш тажрыйбасына жараша мамлекеттен ар кандай суммада каражат алышчу. Кошулду дегенде 300-400 сомго көбөйчү. Мындай деңгээлде көбөйчү эмес, 200, 300, 500 сом. Ага деле бага эме, мындай болсо жакшы көбөйтүп атат. Мындан артык кандай иштеш керек? Жакшы. Рахмат. Мурун 7000 алчумун, азыр 9000 болуп калды го, алып көрүп элекмин ушул. Өкмөткө ыраазыбыз, жакшыбыз. Белгилей кетсек, бул жылда бир гана пенсия эмес, социалдык жөлөк пулдарда 50%га көтөрүлгөн. Ошондой эле маданият, саламаттык сактоо, билим берүү тармагынын жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин айлык маянасы дагы жогорулаган. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.